Саламатсыңарбы, балдар? Балдар, сабакка даярбызбы? Адаби окуу сабагы. Балдар, үйгө тапшырма эмне болду эле? Балдар, азыр айтылган табышмактын жообун ким тапса, бирден мына жерден карточкадан алып барып, доскага жабыштырабыз. Түшүндүңөрбү? Ошондо бир сырдуу, кереметтүү бир сүрөт пайда болот. Байел. Пил. Кел, сүрөттү алып барып жабыштырабыз. Азамат. Нур. Закира. Кел. Кана? Бул сүрөттү алып барып кайерге коюш керек? Сүрөттү? Ой, Азамат. 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 Өдүрөк. Азаматсыңар, балдар. Бул сүрөттөрдөн эмнени көрүп турабыз? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз түлкү менен карышкыр жөнүндө экенин туура деп ойлойсуңарбы? Ооба. Балдар, биздин сабагыбыздын темасы түлкү менен карышкыр. Түлкү жөнүндө эмне билесиңер? Эң кичинекей түлкү, балдар, эң кичинекей, дүйнөсүндөгү эң кичинекей бир түлкү бар, анын аты фенек. Фенек деген түлкүнүн узундугу 30-40 сантиметр. Элестеттиңерби 30-40 сантиметр канчалык экенин? Сызгычты элестетебиз. 30 сантиметрлик сызгычыңар бар, а? 30-40 сантиметр. Ал эми салмагы болсо 1,5 килограмм. Балдар, карышкыр жөнүндө эмне билесиңер? Ал жырткыч. Балдар, карышкыр жөнүндө да силер билбеген кызыктуу маалыматтардан бөлүшөйүн, а? Карышкыр, Арктикада карышкыр бар экен да, ал кышындасы ак түстө болуп калат экен. Арктика деген кандай жер экенин билесиңерби? Аябай суук жер, Азамат байел. Ал жакта кар көп жаайт. Ал анын түсү, жүнү өзгөрүп турат экен, балдар, климатка байланыштуу. Кыштын күндөрү анын жүнү ак түстө болуп калат экен дагы, башка душмандарынан коргонгонго шарт түзүп берет экен. Балдар, алдыңарга берилген карточкадагы тапшырмалар боюнча баарыбыз топтук иштерди аткарабыз. Даярсыңарбы? Силер башка суроо айтып бири-бириңер жаң сөздөрдү канча түшүнө бериңер? Куу дегенчи? Жазыр канча болсо деле. Ар бир топ. Ыраазы деген бирөөгө рахмат. Ооба. Жаны бар. Жырткыч жаны бар де. Жырткыч албасыңар. Кайсыл топ тапшырмага даяр, балдар? Азаматсыңар, баарыңар даяр болупсуңар, а? Анда биринчи топ тапшырмаңар чыгып айтып бергиле. Мен окуянмагын айтып берем. Илгери өткөн заманда түлкү курсагын жейип келе жатып, жолдон койдун куйругун чагып
Аны жақындан барып қарағанда, астында қапқан бар екен. Бұл кітапта оқушылар жаңа сөздердің үстінен іштесе. Жазушылардың жардамы менен оқушыларға түсініктеме беришет. Biz bu derste жаңы сөздерді де. жаңы сөздерді таптық. Ку, кыйды. Қане, мысалы ач. Айванчықтан, айванның үстемені салбай. Өмірді зор. Ара, берешен, көп берешен. Анко, естейді. Бұл топтағы